Гүлсара Тойчубекова Арал айылынын тургуну. Ал саламаттыгына кам көрүү максатында Арал үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна келип текшерилип турат. Бул иретте кан басымын текшертүү үчүн келген. Давлениям бар өзүмдүн. Анан ушу башым ооруган убактада келем бул кыздарга ченеп бергиле деп. Жакшы келген беринки, жакшы кабыл алат. Мына эми мурунку эски немеге келчү элек, эми жакшы кичине оңолуп калды ремонт. Мындан да жакшы кылып берсе, мындан да жакшы кабыл алат да. Бая иштеген жериң жакшы болсо, булардын да маанайы жакшы, келген кишинин да маанайы жакшы кабыл алат да. Жакшы. Дагы ушу айлели кыдырып да келишет, жакшы үй-мөй, жакшы балдар да жакшы карайт. Арал үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна күнүнө болжол менен 20га жакын элеттеги тургундар келип, дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүшөт. 7,5 миңден ашуун калктын саны капталат бул жакта, жана 3 эмчек айылы кошулат, ал жакта дагы 3 миң общий населенияда. Анан бул жерде эң негизгиси биздики алдын алуу, ооруну алдын алуу боюнча чара көрөбүз. Бул жерден жаңы төрөлгөн балдарды төрөлүп келер менен 3 күндөн кийин үйүнө барып патронаж жасайбыз. Тяжело больной деп коет, ошолор учеттогулар, аларды үйүнө барып көрөбүз. Көбүнчө иштин баары тең ошо профилактика боюнча. Анан вакцинация. Жаңы төрө 2 айынан баштап, 2,5 айынан баштап ошо прививка боюнча. Учурда Арал үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда калкка кызмат кылган дарыгер меймандар жаңы шартта иш алып барууда. Арал үй бүлөлүк дарыгерлер тобу капиталдык ремонттон өтүп, мында иштеген медицина кызматкерлери үчүн да шарттар түзүлгөн. Ар бир бейтапты кабыл алууда алардын саламаттыгын текшерүүдө учурда көйгөйлүү маселе жок. Жакшы условия түзүп берди, сууларыбыз жок эле, туш эмелердин баарын киргизип берди. Ысык суу, мустак суу чыгып калды. Ичин жылуулап берди. Ошо аябай суук болчу, бир свет өчкөндө вообще берге отурганга мүмкүнчүлүк жок болчу. Азыр жылуу болуп калды. Мебелдерибиздин баары жаңырды. Бүт эмне керектүү болсо ошонун баарын алып берип атат. Ошо рахмат айтабыз. Иштегенге да удобный болуп калды. Келген больнойлорду кабыл алганга да жакшы. Элдер да келгендер да ыраазы болуп атат. Ай, жакшы болуп калыптыр, эшегиңердин алды да жакшы болуп калыптыр, сонун болуп калыптыр дешип атат. Ошо ыраазычылык билдиребиз. Ишибизде ийгилик болсун. Медициналык жайды ремонттон өткөрүүгө Арис тарабынан 1,592,000 сом, жергиликтүү бюджеттен 108 000 сом бөлүнгөн. Учурда ремонт иштери толугу менен аяктап, керектүү инвентарлар менен камсыздалды. Бул Арис тарабынан каржыланган. Былтыр 2021 жылы атайын Арис агенттигине бизден чакан долбоор жазылып, колдоо таап, жалпы 1,592,000 сомго капиталдык ремонттон өттү. Бүгүнкү күндө ичи, крышасы, сырты бүт баары жасалып, жана жабдыктар менен жаңы заманбап жабдыктар менен жабдылып бүттү. Атайын багы берде иштеген мейман айымдарга, врачтарга кичине шарт түзүп берүү максатында. Бул өзү мурун бизде Талас Коперголд деген компания болчу, ошонун офиси катары бул жер колдонуп жүргөн. Атайын Арал айыл өкмөтүнө өткөзүлүп берилген. Бул убакка жери эч кандай оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Ошо Кудай буйрса, мына ошо оңдоп түзөөнүн аягына чыгып калдык. Беле кетсек, Арал үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда жалпы 11 медицина кызматкери эмгектенет. Гүлжамал Багышбекова, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас району.